Жаңалайдагы бул заңгыраган 225 орунду мектептин курулушу 15 сентябрга бүтпөй калды. Келишимдик баасы 45 миллион сомго бааланган бул билим уясына дагы 8 миллион сом бөлүнсө эле курулуш толук аягына чыгып, 600 окуучу мектепте билим алууга шарт түзүлмөк. 15 сентябрга бүтүп калат деген ниетте болгонбуз. Бүгүнкү күндө бүтпөй турат. 592 окуучу бар. Аларды эми биздин биринчи класстарды гана окутканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да, эми анан калгандарына бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок. Онлайн окутабыз деп даярданып жатабыз эми. Мектеп жамааты курулуштан кабар алганы келген президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн калган каражатты кыска убакытта бөлдүрүү маселесин чечүүнү суранышты. Облус жетекчиси жакынкы айларда бул маселени чечүү убадасын берди. Ал эми Жошол айыл аймагындагы номер 22 Төрөшов атындагы орто мектеп жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Учурда курулуштун акыркы этабы болгон актоо сырдоо иштери жүрүүдө. Кудай кааласа 15-ине ушу мектебибизди ачып, окуучуларыбыз кирип окуп кала турган ниетибиз бар. Уже мектепте акыркы сырдоо иштери мына биринчи этажда бүтүп атат. Бир күндө бүтөт. Андан кийин экинчи кабатын уборкасын баштап атабыз. Азыр ушундай сентябрдын 15-ине үлгүрөлү деп педагогикалык жамаат, техникалык кызматкерлер баарыбыз биригип келип тез мектепти бүтүрүү ишинин айласын кылып ушундай иштеп атган мезгилибиз азыр. 14 сентябрга чейин мектептин ички жасалгасы да толук бүткөрүлөт. Ал үчүн жергиликтүү бийлик 800 миң сом акча бөлүп берген. Тоолуу аймакта дагы бир курулушу 3 жылдан бери аягына чыкпай жаткан социалдык объект бул Гердегей айылындагы 2 кабаттуу бала бакча. Учурда 90 орундуу имараттын 85% бүткөрүлгөн. Бирок текшерүү убагында сапаты канааттандырарлык эмес экени билинди. Облус башчысы сапатсыз курулуп жаткан бала бакчанын кемчиликтерин жоюу тапшырмасын берди. Карап эле турсак мына сатка коюлган 2 эшик. Бул жерде бул шартуу оор айылдарга кирет, кышында суук болот бул жерде. Могу эшиктерин эле көрүлүп айтсак болот, мисалгачы мындай эшиктер жарабайт бул жергечи. Анан ичине кирдик азыр. Кирсек, ал жакта дагы көптөгөн терс жактары бар экен. Ушулардын азыр бардыгын тапшырма берип атабыз. Эгерде ушул бала бакча бүткөн болсо, ушул эгерде сапатсыз бүтбөш керек да. Азыртадан ушу оңдоп кеткен болсо, демек азыр мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан биз азыр ушул УКУСтун жетекчилиги, ГАСКан кызматкерлери менен тапшырмалар берип атабыз. Андан тышкары айыл өкмөткө, ушул жердин айылдын тургундарына, айылдык кеңештин депутаттары менен мына сүйлөшүп айттык. Эгерде ушул бүткөн болсо, ошол жана приемка кылганда, кабыл алганда бар жогуну жакшылап кабыл алыш керек. Ал эми жалпы Ош облусу боюнча 15 сентябрга 11 социалдык объект пайдаланууга берилгени турат. Анын 7-өсү мектеп, 4-өө бала бакча. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.